Бар жолубуз начар, тешик, жамай берип, жамай турган жер калбады биздин немеде, жолдо. Марат Акматов күнүнө Бозадыр айылынан Баткен шаарына эл ташып акча табат. Айылды облус борбору менен байланыштырган жолдун азабын көргөн айдоочу такыр эле жараксыз абалга келгенин айтат. Ремонт башталды, Кудай кааласа башталды, эми муну башталды, эми муну качан бүтүрөт, эми тезирээк бүтүрүп берсе бизге жакшы болот эле. Канчалык тез болсо ошончолук жакшы бизге. Машиналар мына күндүк эле бир жерин оңдойбуз, бир күн балону, бир күн аягыны, буягыны жолдорубуз абдан начар абалда. Совет доорунда салынган жол мурда Баткен облусун Кыргызстандын башка аймактары менен байланыштырган негизги жол болчу. Жарым жартылай оңдолуп турган. Кийин Ош Баткен Разаков багытындагы башка жол салынгандан улам кароосуз калды дешет жергиликтүүлөр. 40 жамак болуп бүттү. Анан быйылдан ямышный болобу десек, быйыл Кудайга шүгүр, мына президентибиздин эмеси менен ушу жол эмеге кирди да. Азыр эми горячий асфальт болот деп мына жигиттер эски асфальтты сыйрып, основанияны кылып, анан жаңы асфальт болот деп сүйүнүп отурабыз да. Эски жол менен каттаган Баткен районунун Суу башы, Кыштут, Дара айыл аймактарындагы эл быйыл бул жолго мамлекет көңүл бөлүп жатканына кубанышууда. Себеби буга чейин алар арызданбаган жери калган эмес. Бозадыр айылынан Баткен шаарына чейинки жолдун узундугу 22 километр болсо, анын 12 километрине асфальт төшөлөт. Жолдун жалпы сметалык баасы 12 чакырымга 86 миллион 400 миң сом акча каражат каралган. 2023 жылга титулдук тизменин негизинде. Быйылкы жылы ушу 12 чакырым жери жаңыдан асфальт төшөлүп, анан буюрса кийинки жылда титулдук тизмеге кайра кирип, Карабулак айылынан Бужум айылына чейин кирет. Бозадыр айылындагы жолдун 12 чакырымы быйыл оңдолсо, кийинки жылы калган бөлүгүнө асфальт төшөлөт. Ошондой эле капиталдык салымдар беренесинен Баткен жана Лейлек райондорундагы чек ара айылдарын облустун борбору менен байланыштырган жолдор оңдолушу пландалган.